Таңманай берісі өз ішін олантат. Бүгін біз ынтымақтуу команда туралы сүйлөшүп жатқан учурубуз. Ал эми мына ушул мүнөттөрдө биздин студиябызга келип калган дагы бир ынтымактуу топ бар. Аларды көптөгөн хитрларды чыгарып келе жатышат. Акыркы учурларда заман талабына ылайык бизде заман тобу келип олтурат. Өзгөчө стили, өзгөчө жанрдагы чыгармалары менен айырмаланган жаш балдардан түзүлгөн топ заман тобунун солисттери Курманбек, Куба, Нурислам. Саламатсызбы. Куба, Кубаныч, Нурислам. Жакшы, башында бул топтун аталышы Мурас эле, кийин заман болуп кетти. Эмне себептен топтун аталышы өзгөрүлүп калды? Же болсо силер көбүнчө заманбап ырларды аткарасыңар, ошондой болсо керек. Заманбаптагы эски ырларды да ошон үчүн заман болгону менен баарын аткара бересиз. Заман деген түшүнүктүү, мен оюмча жаш балдар, жаш деген сыяктуу. А Мурас бул чоң кишилердики. Биздин Мурас болгондо жаш балдар, эме болуп калды да, просто бул Мурас деген эски ата бабалардан калган Мурас деген сөз го, ошон үчүн эски ырларды ырдашка туура келип калат экен да көбүнчөчү. Ошон үчүн заман. Анан заманбап болсун деп анан заманга өтүп кеттиңиздер. Жакшы. Мына стили дагы заман деп өзүнүн атына заты жараштырат. Анан бул стилдин аты эмне? Ким тандап берди? Каяктан алдыңыздар? Стилдин аты жок. Кийимдерди чындыгында эле кийимдерди кантип тандайсыңар? Анан дагы Канат Байкенин балдары деп билебиз, кийим тандоодо дагы Канат Байке менен чогуу барып тандайсыңарбы? Чогуу тандайсыз, чогуу чечип сүйлөшүп. Биз биринчиден барып тандап коебуз, анан Канат Байкени барып кийинесиңер, Канат Байкеге көрсөтөсүңөр. Буга чейин кандай кийинчү элеңиздер? Ушундай элеби, мындай? Мен ушундай эле кийинчүмүн, бирок жыртыксыз. Жыртыкшым. Жыртыксыз кийет болчу. Мен башынан эле ушундай кийдим. Жыртык шымдар демек Канат Байкенин табитиндеги шымдар болуп калабы ошондо? Жок, бул шымдар мага чейин бар болчу экен. Заманга келгиче. Мен заман тобунун аталышын, ушул топтун аталышын сурабадымбы? Анан ошол суроого улай эле топтун солисттери дагы бат-баттан азыр алмашууда да, буга эмне себеп болуп атат? Буга ошо эски курамдан сиз эле бар экенсиз, туура. Коюлган талаптарга ошо туура келбей, кээ бирөө мындай чыдабай коюп, ошондон кетип калышат. Өз каалоолору менен да биз кетирбейбиз дейли. Анан негизи жанагы бул топко киргенден кийин контракт негизде кыздар менен сүйлөшпөш керек, үйлөнбөш керек, чыгып кетпеш керек топтон, туурабы? Ошол чыгып кеткендер болсо кыздар менен сүйлөшүп кеткен го, Байкимби? Болушу мүмкүн. Силер өз негизи чындыгында эле контракт ошентип түзүлгөндөн кийин кыздар менен сүйлөшпөш керек болгондо, же болбосо ошо контракт бүткөнгө чейин үйлөнгөнгө болбойт болсо дагы кыздар менен сүйлөшсө болбойбу чындыгында эле? Болбойт. Негизи контрактта жазылган да. Негизи жазылган, бирок жазылып эле калган. Жакшы. Түшүнүктүү эми, Анан мисалы ошол эле Америка, ошол эле башка өлкөлөрдө мисалы ошол топтор бир үйдө жашашат, анан алардын да графиктери бар. Аны продюсерлер түзүп берет. Сиздерде кандай? Бизде дагы ошондой. Биз да бир үйдө чогуу жашайбыз. Баарын чогуу кылабыз. Нелерди чогуу кыласыздар? Тамакты өзүбүз жасайбыз. Үйдү жыйнайбыз. Уборка баарын өзүбүз кылабыз. Бул жерде эң күчүүсү ким багы? Элдин күчүүсү болду. Күчүгө болду. Жаштарын сурабайлыбы биз азыр, биздин теле көрүүчүлөрүбүз дагы билсин. Жаш курагыңыздар. Биздин балдарыбыз аябай жаш. Быйыл 17-ге чыгам. 2000-жыл колом. Мен 23-гө чыгам. Куба 23-гө чыгат. Июльга чыгам. Мен жакында 19-га чыктым. 19-га чыгасыз, Чыктыңыз, Курамга, топко мектепти бүтүп келгенсизби? Же мектепти таштап коюп келип калгансызбы? Мектепти бүтүп. Мектепти бүтүп келгенсиз. Анан жаңы ырлар, жаңы клиптер ушул чыгармачылык боюнча айтып берсеңиздер. Кандай жаңылыктарыңар бар? Акыркы Махаббат деген ырыбыз чыкты. Клип менен чыкты. Буйрса дагы чыгат. Жаңы топ жигиттер деген. Ошонун үстүнөн эшитип атабыз азыр. Азыр мен 3 мырзаны көрүп аябай бир суроо бергим келип кетти да. Мисалы Куба 4 мырзаны көрдүңүз. Куба болсо мырзаларга чейшелүү жумуштардын баардыгын эле аткаргандай көрүнөт экен. Бирок Нурислам менен кечиресиздер, Курманбек мындай айылга барып көрбөгөндөй сезим калтырат экен да. Өзүңүздөр кайсы жакка чоң болгонсуздар? Айыл эмне экенин билесиздерби деп эле. Айылдагы жумуштарды билесиздерби? Айыл кой. Баарыбыз тең эле айылдан келгенбиз. Үчөөңүздөр тең айылдан келгенсиздер. Мен да айылдан келгем. Курманбек. Биз экөөбүз Жалал шаарынан түргө өскөнбүз.
Жалал шаарында конечно классно. Экөөңүз окшош экенсиздер, тууган эмессиздерби? Жок, кандай суроолор болгон Көп мурда. болот ошо. Сизди көп айтышабы? Айым Айылчиевага окшошсуз. Омар байке, Айымай Алчиевага Омар байкеге, анан Данияр байкеге. Сүрдөнүп кетти бул жак. ошо үчөөнү окшоштуруп билбейм, жазып атышат комментарийлерге. Ооба. Биз дагы ошол угуп калабыз, ошол жигит ошолорго окшош депчи. Үчөөнүн туугандары болбойсуздарбы? Айым Айылчиеванын байкеси болосуз. Тартип тууралуусунда сүйлөшсөк, ортодогу ынтымак туурасында. Мисалы топтун солисттери бат-баттан алмашып, бүгүн биздин темабыз топ, команда, топтун солисттери ооба бат-баттан алмашып турат, анан бири-бириңиздерге мындай адаптация, көнүш үчүн ошол жерге бир үйдө жашайт экенсиздер. Бат эле көнүп кетесиңерби? Келишишпестиктер болобу ортоңордо? Анан менимче бир үйдө жашагандан кийин мындай бир туугандай эле болуп калсаңар керек, Туура мен мурунку составдан калгам. Балдар жаңы келгенде башында кыйналышты, кичине көнө албай. Кичине сөз табыша албай. Анан уже азыр жакшы баары ынтымак ортобузда. Аз-аздан сүйлөшөй, кандайсың сен? Башында ошондой да. Куба Негизи мындай- команданын атаманы окшойт, Ооба. Ошондойбу. Старостат. Эң улуусу болуп аткандан кийин анан бир аз башкарып турбаса да болбойт да. Анан баягы пикир келишпестиктер болуп үйдө сен мен дей түшкөндө кандай болот? Нурисламды кечке тамак жасата берип, Жок. Нурислам жасабайт Нурислам жалаң гана үйлөр жыйнайт. Негизи күнгө бөлүнгөндө тамак жасаганчы. Мисалы бүгүн Курманбек да, Курманбек жасайт бүгүн. аны да билесиздерби? Бүгүн ким жасайт, баарын билесиздер, По очереди. Эртең мен жасайм. жуунганга, тамактанганга, анан сейилдегенге баардыгына тең өзүнчө убакыттар бөлүнүп турабы? Жетишкенге аракет кылабыз баарына. Эгерде командаңыздардан ушул топтон бирөө жарым сыркоолоп калса эми андай болбосун го. Бир жака концертке барыш керек болсо, анан бирөөңүздөр же экөөңүздөр тең бара ырдай бересиздерби же эгерде бирөөңүздөр ооруп калсаңыздар Биз оорубайбыз да. Эми оорубай калганда деле мындай учурлар болуп калат да кээдечи. Эгер андай боло Жок, турган оорубай эле болсо, койгула. эгер андай боло турган болсо, концертке бара албай кала турган болсо, сыркоо. Анда эки адам бара албайбыз да биз. Үчөөбүз барсак, үчөөбүз барабыз, болбосо барбайбыз. Барбайсыздар, э? Оорубаганга аракет кылабыз да көбүнчө. Эми жагдайга жараша деген да. Жагдай. Мисалы Канат байке канчалаган мисалы чыгармачыл азыркы учурда өзүнүн ордун тапкан инсандардын баардыгын тең тарбиялап чоңойтты. Ошол учурда силер дагы ошондо сыналгыдан же болбосо көрүп калсаңар керек, Канат Култаев деп, алардын окуучусу өзүңөр болдуңар азыр учурдачы. Тартип кандай экен? Ошол туурасында айтып берсеңер, Канат байкенин тартиби жакшы. Баарын мисалы туура эмес жолго баратсак, туура жолду көргөзүп, муну мындай кылыш керек туура деп эмес кандай? Туура эмес жолго да кетип каласызбы? Любой адам негизи, ар бир адам жаңылышы мүмкүн да. Ошондо жаңылып атканда ошондо туура жол көргөзөт да. Мындай тойлорго же болбосо бир концерттерге чыкканда баягы эми тыйын тыпыр деген табасыздар да, анан акчаны кандай кылып бөлүшөсүздөр? Улуусуна карап же Жок, андай процент менен. Өз ара ичиңиздер менен бөлүшүп Контрактта аласыздар. жазылган. Анан ким каякта окуйт? Мен Деги эле бул Музыкалык музыкадан билимиңиздер барбы? Музыкалык жок. Азырынча Азырынча жок. буйрса кичик болот. кезимде гитарага баргам. 4 класс окугам. Ийримдерге. Мен да школда окуп Курстарга музыкалык школа. азыр ушул чыгармачылыктан, ушул ырчылыктан сырткары эмне менен алек болосуздар деген суроо да. Убакыт жок экен да, баары жазылып турса график. Биз азыр Чыгармачылык Кромбеков школа шоу-бизнес окуйбуз. Мен окугам. Окугансыз. Азыркыча ушул жерде окуп атабыз. Кромбеков. хореография, актерское мастерство бардыгын. Залга барып алып атабыз буйрса. Спорт залга. Спорт залга барып түшүнүктүү. Жай келе жатат деп коесузбу? Кайсы аспапта ойнай аласың? Мен гитарадан иш билем. Мен гитара кичине. Пианино үйрөнүп атабыз. Пианино үйрөнөт. Сиз дагы гитара. Азыр мындай кылалы. Курманбек, Нурислам, Куба силерден жакшы бир чыгарма болсун, Чыгарманы аягында биз коштоп турабыз. Сен Ооба. жакшы коштойсуң, коштоп турасың. Ооба. Бирок чыгарманы аягында кылалы да, азыр мындай керектүү маалыматтарды алып албайлы, суроолорду берип албайлы, биздин студиябызда. Анан айтсаңыздар, бул топ кантип түзүлүп калды? Кандай критерийлер бар сиздерге кирерде? Сиздердин сулуулук, келбетке албетте карайт. Жаш курака, мисалы кандай
Мени аласыздар. Сиз Жарайымбы кичине дейби? толугураак Критерийлери бар? Киргенде кандай десем, Мисалы, сиздин кандай өзгөчөлүгүңүз менен ушул Канат Култаев тандап алды? Канбеки башында айтканда, мен адамдын голосун Характерине карайм, карайм. адамгерчилигин карайм, характерин карайм. Адамдар менен келише алабы? Топтогу балдар менен. Ошол башында кастинг болот 10 күнгө чейин. 10 күндө сен сынап, ошо сыноодон өткөрөт да. Балдар менен мамилең кандай ошону карайт биринчи очередь. 10 күнгө чейин жашап көрөт да, балдар мененчи. Анан сөз табышып кетсе, жакшы болсо. Андай кечире. ошол учурда аябай болушунча аракет кылыш керек турбайбы? 10 күн ичинде жагыныш керек экен. Анан бир топтон, мисалы, ушул сиздер башка топтордон, башка группалардан эмнеңиздер менен айырмаланасыздар? Албетте стилден башка. Кыргызстанда, Кыргызстанда эле? Бийлейбиз. Бийлейсиздер. Араңарда ким бийчи ошондо? Үчөөбүз тең бийлейбиз. Үчөөңөр тең Бийлеп ырдайт турбайбы? Ырдайбыз да, бийлейбиз да. Ошонусу менен го. Өзгөчө стиль, Ооба. Өзгөчө стиль. Өзгөчө сулуулук деп койсуңар. келбеттүү эле койсоңуз. Сонун. Ооба. Мисалы, сиздерди көрүп баягы биздин менталитет башка да, кыргыздардыкычы. Анан окуй моголар болсо чачтарын өстүрүп эле эмне болуп алышкан деген баягы телекөрүүчүлөр комментарийди эле калтырып калышат да. Анан ошолорго кандай өзүңүздөр кандай кабыл аласыздар? Туура андайлар көп болот. Биз аларды туура кабыл алабыз. Эми мисалы андай кийинбесең дагы баары келиши мүмкүн да андай комментарийлерчи. Андыктан биз ошо өзүбүз койгон максатка жетиш үчүн ошо кылабыз. Өзүңөр стилди тандадыңар, максатты койдуңар. Чыгармалар азыркы учурда репертуарыңарда канча чыгарма бар? Анан чыгармаларды ким тандап берет? Же болбосо бириңерге жаккан чыгарма бириңерге жакпай калышы мүмкүнбү? Болушу мүмкүн. Сизге жаккан чыгарма Нурисламга жакпай калды. Беш Нурисламга жаккан чыгарма Курманбекке жакпай калды. Андай болушу мүмкүн, бирок баары ырдайбыз да. Ырдап чыгарганга аракет кылабыз. Ырларды эми ар ким башка композиторлордон сатып алабыз же белекке беришет. Ошентип өзүбүзгө жакса ырдап көрөбүз, жакса анан чыгарып, клип тарттырып. Анан команданын ичинен ушул баягы урушуп кеткенде кандай сиздер кандай кылып жарашасыздар мисалы? Эмнеден улам урушасыздар көбүнчө үйдөн? Урушпайт. Урушпайбыз. Эми Урушуп кеткендер эми боло берет. Мындай майда чүйдөчү. ооба. Аны бирок чогуу эле чечип коебуз өзүбүз. Туура. Кандай Чогуу эле мисалы чечип. диета дегенде барбы? ынтымак. Тамактанганда эмне кандай тамактанасыздар? Ошо мага кыз болуп кетти. Кандай Тамактануу тууралуу диета кармап дегенде же болбосо жала жашылча жер жемиштер менен же болбосо андай нерсе жокпу? Кадимкидей эле Биз тамак. вегетариандарданбыз деп эле калбайсыңарбы? Биз жалаң чөп чар жейбиз деп. Жок, анчалык эмес. Анчалык барбайсыздар. Жакшы. Кыргыз эстрада ырчыларынан кимдерди баалайсыздар? Кимдерди көмөр тутуп же болбосо ушундай? Көмүр тутуп. Мирбек байке, Гүлжүгүт байке. Омаржан, Көп. Нурсултан Азыкбаев. Азыр кезде башка жактарга барып Кыргызстанда. Анан башка жактарга да чыгып, ушундай конкурстарга, кароо сынактарга катышайын деген ойлор барбы? Ойлор бар. Бирок Ойлонобуз, биздин азыркы учурда кичине жакшылап Тапталып атасыздар. Бышыш керек да. Жакшылап бышып алып анан көрсө. Да. Анда ырдата алганда, Ооба. телекөрүүчүлөр дагы сиздердин Бийлер. сонун бийлегенче, ырдаганча, сиздерден бир жагымдуу бир чыгарма күтүп атышат. Анда эмесе аткарып берсеңиздер. Бир куплет менен токтоп калбаңыздар, Жана мен кадр артында дагы айттым эле, азыр кичине андай эмес. 2 куплет, 3 куплет ырдай бересиздер, толук эле ырдай бересиздер. Акапелла. Негизи жагамбыз сага деген чыгарма. Кабыл алганбыз. Негизи жагамбыз сага кыйнабай айтчы жүрөктү сендейди таппай аламда издеген сезим жүдөттү Сүйө албай башка бир жанды аламда сендей кыз барбы жүрөк эңсеп сүйүү ырларын Сен аяп мени кайгыга салба Мени ойлоп
түшүп жалынга мен ак сүйүмдү арнаган сага сени ойлоп түшөм жалынга Себелеп жамгыр жаганда түшүнүп эмми өкүнбө өзүңдү таппай жанымдан тамбасын жашың көзүңдө сүйө албай башка бир жанды аламда сендей кыз барбы жүрөгүң сеп сүйүп ыларым сен аяп мени кайгыга салба мени ойлоп түшүп жалынга мен ак сүйүмдү арнаган сага сени ойлоп түшөм жалынга Ай, баракелде. Баракелде. Үнүңүздөр дагы, жандуу үнүңүздөр дагы мыкты экен. чоң рахмат. Ооба. Биз сонун бийлеп алдык. Бийге чейин биз бийлеп да алдык. Сиздерге ийгилик, чыгармачылык ийгилик. Мына ушул сонун хитрларды жарата бериңиздер. Сонун команда, ынтымактуу команда экенсиздер. Буюрса, кыргыз эстрадасында өзүңүздөрдүн ордуңуздарды таап, кыргыз маданиятына мыкты салымыңыздарды кошо бериңиздерге тилектешпиз. чоң рахмат. Күнүңөр ийгиликтүү улансын. Рахмат чоң. Мына ушундай маанайда биз Таңман ай берүүсү өз ишин улантат.